Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бүгүн 27-си мына аэропорт Шереметьевода 200дөй адам бар, 200-250-300гө жакын. Бул жерде Домодедоводон, Жуковскийден уча тургандар дагы ушул жерге келген. Ал жакта аэропорттор жабык болгонуна байланыштуу посольство эч кандай жардам берген жок. Biz Novosibirsk'deki aeroporttan sizlerge kayırma жасап атабыз. Bu жерде kançadan bir cumadan beri 200'дөй adam turabыз. Bizge kaydıgер karabаңыздар. Bizde gelin uşakta jırgaganızdan жүргөн жерибиz жок. Баарыбыз иштеп атабыз. Кыргызстанга эмне деген салымды кошуп атабыз. Ушундай кыйынчылык заманда, оор заманда бизге кайдыгер карабай, өзүбүздүн мекенибизге алып кеткиле. Баарыбыздын суроолочубуз ошол. Жаштар турат, карлар турат, кичинекей балдар турат. Кайдыгер карабаңыздар. Оюндалар, аялдар турат. Баарыбызды болдун мына бияк Россия жиберебиз деп атат. Кыргызстан эмнеге кармап атасыңар? Эмнеге албай атасыңар бизди? Эртеден барып турабыз бир жумадан бери. Квартирага баралы десек акча жок. Балдардын баары турушат. Билет алып койгонбуз. Билеттерибиз турат мына. Кете албай атабыз. Ошону туура чечип бериңиздер. Баарыбыз көпчүлүк суранып атабыз сиздерден. Кайдыгер карабаңыздар. Өзүбүздүн мекенибизге алып кеткиле баарыбызды. Мы вот сидим уже здесь сутки в аэропорту Новосибирска. Условий никаких. Обыкновенно наступает вечер. Что нам делать? Обещали, билеты продали. Одни поменяли, снова поменяли. Деньги не возвращают. Мы сколько будем тут сидеть? Заберите нас домой. Мы хотим все домой. Тут и пожилые, и дети, и молодые. Мне 80 лет. Вот девочке 5 лет. Это беременная. Мы не можем так жить. Мы больше здесь заразимся и будем больше болеть. Так же? Так. Поэтому заберите нас, и мы будем дома сидеть под карантином. Что за глупость? Позаботьтесь о своем народе. Мы тоже граждане Кыргызстана, и мы хотим домой. Верните нас домой. Мы приехали. Кайдыгер карабаңыздар, баарыбызды алып кеткиле, күтүп атабыз, чыдамсыздык менен жооп күтөбүз сиздерден. Мына кички балдар ыйлап атат. Жата турган жерлери жок, момундай турушат. Мына көрсөңүздөр. Бир жумадан бери турабыз. Боюндагылар келиндер жүрүшөт. Эмне кыларын билбей. Же тиги маскалары жок. Антисептик жок, эчтеке жок сөзүнүн ачыгы. Мерде асты бир жумадан ашты берде жаткандарына, арты мына бир күн болуптур келгендерине. Баарында тең билети бар. Эч кандай биерден медицина жагынан жардам жок. Мына жаткан, отурган жерлер моулар керелден кечке отурмай, таң аткыча отурмай. Мындайча айтканда түрмөгө барса да мындай кылбайт. Түрмө мындан жакшы багып атат, мисалы үчүн. Биз угуп атабыз, Манас аэропортун жаап салды деп, карантинге. Эмнеге жаап салдыңар? Өзүңөрдүн атууларыңарды алып кетишиңер керек. Бул Россияда кыргыз эли бекер жүргөн жок. Силерге ошончолук деле акча которуп атышат. Канча жылдан бери иштеп, жакшынакай эмгектерин кылып атышат. Эмне үчүн муну кайдыгер карап атасыңар? Алып кеткиле биз. Мына балдар ыйлагысы келип арага отурат. Акыркы акчаларына барып туруп мына немеден квартирадан чыгарып идик, келишти али жок бу жерге. Мына бу жердин диаспоранын балдары тамак алып келип беребиз деп атат. Алар дагы ошол күнделем тамак ташый бербейт. Алардын да жумушу бар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге бияктан түздөн-түз кайрылып атабыз, суранып атабыз. Моунча элди карап туруп, кантип кайдыгер карап атасыңар? Биз жылына не деген миллион акчаны которобуз Кыргызстанга. Илибой жактын чоңдору каякта болбосун, өзүнүн балдарын мекендештен Илибой жактан сүрүп кетип атат. Дажа калса бекер алып кетип атат. Биздин чөтөгүбүздө билетибиз даяр. Эмнеге бизди кайдыгер карап, биздин посольствого кыймылдабай атасыңар? Биякта көрүп атасыңар, улуусу бар, кичинекей бар, оорукчаны бар. Давайте эртерээк кыймылдагыла да бияктан алып кеткиле бизди. Жакта турган жер жок. Көрүп атасыңар, мына жакта түнөгөнү түнөп атат.
тапкан акчаң бар кетип атат, маяктан гостиницага кетип атасың, ичкен жегениңе кетип атат. Кичине намыстанбайсыңарбы? Алып кеткиле бизди срочно бияктан. Алып кеткиле бизди. Болду. Hazır biz bir yerde satmasa bir metroda biri oturup internete girip satıyor. Hani izde olacak, bol çıkacak. Rusya taraftan gidiyor. Çok ürettiğiniz satırken buna. Yok. Урматтуу Сооронбай Шарипович, жалпы кыргыз эли сизди сыйлайт. Мыйзам сактоого, сабырдуулук көрсөтүүгө баарыбыз даярбыз. Карантин башталганына өзгөчө кырдаал киргенине жакында бир жума болот. Мына азыркы күнү интернет булактарынан Москванын аэропортунда жалдырап турган ушу жолдо калган кыргыздарга миграция департаментинин өкүлдөрү келип, биздин мамлекеттин токтомчукту алып кете албайбыз, өкмөттүн токтомуна баш ийгиле кеткиле деген сөзүн угуп, сизге кайрылууга мен мажбур болуп отурам. Банкирлердин насыйларды алуу эрежелери азыркы күнү эл арасында да нараачылыкты күчөтө баштады. Улуттук банктын жетекчисинин кабылдама бөлүмү болмок турсун, өзүнүн да дайыны жок. Социалдык жактан да кыйналган элдердин саны күндөн күнгө өсүп баратат. Эмгек социалдык министринин программасы эмес, өзү да жок. Медиктердин арасында болуп аткан маселе боюнча саламаттык сактоо министринин жүзүн да көрө албай койдук. Өзүнүн жардамчыларын чыгарып коюп, же камсыздоо программасын айтпайт, же шартын түшүндүрбөйт. Экономикалык кырдаал боюнча бизнес күндөн күнгө отуруп атат. Экономика министринин дайыны жок. Ошондуктан азыркы кырдаалды өзүңүз көзөмөлгө алыңызды өтүнөм. Иниңиз катары сый урматым менен Темирбек Асанбеков. Салам алейкум, урматтуу достор. Акыбал өтө кыйын болуп атат. Без паники, бирок Италияда, Испанияда күндө 700-800дөн миңден киши өлүп атат. Анан өлгөндөрдүн саны көбөйүп атат, айыккандар да көбөйүп атат. Бирок эми бизде государствобуз, билесиңер, мамлекетибиз өтө чабал, слабый да, өтө слабый, минустабыз. Анан ушундайда жогорку кеңешке кайрылат элем. Жогорку кеңеш ай сайын 70 миллион сомдон плюс-минус сарпташат. Ошону сарпташпай эле тарап эле кетпейсиңерби? Эң биринчи коронавирус башталды, эң биринчи эле силер качтыңар. Жумушту таштап каникулга кеттиңер. Бул каникул 3 ай болсо 3 ай жөн эле акча алып жүрө бересиңерби? Бир жардам бергениңерди көргөн жокпуз. Ушул чимкириктер деп атка кондуңар. Ушул чимкирик болбой эле кеткилечи. Ошол акчаны андан көрө медиктерге, врачтарга, ушул кембагалдарга берсе жакшы болот. Азыр мындай Фейсбукту карап отурса дагы бир 400-500дөй фейк бар, ошолордун баары бири-бирин жамандашып, бири-бирин чучугуна кыт куюп атышат. Ошону токтотуш керек. Фейсбукка киргиң да келбей калды ужачы. Кирсең эле негатив. Анан макул эл болбойлук, достор. Ары бери келжиреп эле басып жүрө бербейлик, жөн эле жумушубуз барбы жокпу. Анан Фейсбукта кимдер жетишпей атат, ошолор жазыш керек, ошолорго таратыш керек. Чогултуп атат азаматтар 15 миллиондон. Бирок анын баары түз барабы же, анын баары дагы ал да желип кетеби? Дача судай болуп. Бизде бүт желет да, бизде урган да жок да. Ошол депутаттар, силерге кайрылам, өзүңөр эле уятыңар менен кеткилечи, тарап кеткилечи. Жөн эле мына азыр каникулда жатып алып акча албай. 70 миллион эмне деген акча бул? Кембагалдарга берсе, канча кембагалдын курсагы тоет? Тоомдун атынан мынакей ошол калган кыргыз туугандарыбызга ысыктама уюштуруп
Ağaç yetti mi? Al gel ver. Ardına kadar yetti mi? Yetti gel hemen. Yetti mi? Ağaç ardına kadar yetti mi? Bu yerda birele Kırgız tuğganlar emas, Özbek, Tajik tuğganlarga da bаарына жетип атат. Канча күндөн бери жүрөт? Аэропортто. Tajik bir tuğganları da kurgasına berilip atat. Naka buyursa barib berilip atat. Aslında jetmegende köken deydi. Aslında köken. Mына экинчи этажга таратып азыр эми дагы биринчи этаждагы кыргыз бир туугандарга мынакей буюрса ысык тамак уюштурулуп берилип атат. Leylek Birimligi koğumunun, Leylek rayonunun her bir ayılının ayıl başçıları. Gelinize. Kimde kaldı? Jet mi var mı? Su var mı? Alınızlar, alınızlar ona. Aşk olsun. Aşk olsun. Ben aldım armut.